сабак. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканыма абдан кубанычтамын. Мен силерге бүгүн күн болуп чачылайын. Силер мага гүл болуп ачылгыла. Кыргыз тилим менин улуу сыймыгым. Кыргыз тили ала тоодой бийигим. Көкүрөктө нак сактаган тумардай, кыргыз тилим баа жетпеген ыйыгым. Демекчи, азыр балдар биз кыргыз тили сабагын баштайбыз. Анда эмесе азыр кыргыз тил китепти, дептерди, калемсапты алып сабакка даярдангыла. Балдар, келгиле төмөнкү макалды окуп чыгып, маанисин чечмелейбиз. Сен деген сенек сөз, сиз деген сылык сөз. Балдар, сен деген сөз өзүңөрдөн кичүүлөргө айтылат. Ал эми сиз деген сөздү өзүңөрдөн улуу кишилерге айткыла. Улуу кишиге сен деп кайрылсаңар, силер адепсиз, тарбиясыз болуп каласыңар. Кана балдар, айткылачы, ушул макалда ата тоот сөздөр барбы? Ооба, сен, сиз деген сөздөр ата тоот сөздөр болот. Ата тоот сөздөр жекелик жана көптүк түргө бөлүнөт. Сен, сиз деген сөздөр ата тооштун жекелик түрүнө кирет. Биздин бүгүнкү сабактын темасы дагы ата тооштун жекелик түрү. Бүгүнкү сабакта ата тоот сөздөр боюнча алган билимибизди бышыктайбыз. Ата тооштун жекелик түрү менен таанышабыз. Ата тооштун жекелик түрүнө карата тапшырмаларды аткарабыз. Бүгүнкү алган билимибизди турмушубузда пайдаланып, сөз байлыгыбызды өстүрөбүз. Ата тооштор жекелик жана көптүк түргө бөлүнөт. Мен, сен, сиз, ал деген сөздөр ата тооштун жекелик түрү болуп саналат. Биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылык түрү сиз, үчүнчү жак ал. Балдар, бул эмненин сүрөтү? Ооба, бул кыргыз элинин улуттук аспабы комуз. Азыр балдар, комуз деген сөзгө карата ата тооштун жекелик түрү боюнча сүйлөм түзөбүз. Кана балдар, баарыбыз ойлонобуз. Мен балдар төмөнкүчө сүйлөм түздүм. Сен комуз черттиң. Мында сен деген сөз ата тооштун жекелик түрүнө кирет. Кийинки сүрөткө көңүлүңөрдү бурам. Кимди көрүп турасыңар? Ооба, манас айтып жаткан баланын сүрөтүн көрүп жатасыңар. Эми ушул сүрөт боюнча ата тооштун жекелик түрүнө карата сүйлөм түзөбүз. Баарыңар жакшылап ойлонуп, өз алдыңарча сүйлөм түзүп көргүлө. Келгиле анда мен түзгөн сүйлөмдү окуйлу. Мен жайлоодон манас айттым. Мында мен деген сөз ата тооштун жекелик түрүнө кирет. Балдар, кийинки сүрөттү карагыла. Сүрөткө карата сүйлөм түзүлүп турат. Баарыбыз чогуу окуйбуз. Мугалим сабак өтүп жатат. Келгиле балдар, ушул сүйлөмдү ата тооштун жекелик түрү боюнча өзгөртөбүз. Кандай сүйлөм пайда болду? Ал сабак өтүп жатат деген сүйлөм пайда болду. Мында мугалим деген зата тоот сөздү ал деген ата тоот сөз менен алмаштырдык. Төмөнкү сөздөрдөн ата тоот сөз түркүмүндөгү сөздөрдү тапкыла.
Мында алардын, сиздин, силер, биз деген сөздөр ата тооч сөз түркүмү боло алат. Балдар, төмөнкү ырсаптарын окуп, ата тооштун жекелик түрүнө кирген сөздөрдү тапкыла. Мен чоңоюп толоормун, азыр учкан сонормун, баралында бакыйган бир директор болормун. Мында мен чоңоюп толормун деген ыр сабында мен деген сөз ата тооштун жекелик түрүн билгизет. Келгиле балдар, ырдын экинчи куплетин окуп чыгалы. Мен да өсүп толоормун, азыр учкан сонормун. Мен электр башкарган инженерден болормун. Бул ыр Алы Токонбаевдин калемине таандык. Мында мен да өсүп толоормун, мен электр башкарган деген ырсаптарда мен деген сөздөр ата тооштун жекелик түрүнө кирет. Балдар, азыр сүйлөмдөгү зат атооч сөздөрдү ата тооч сөздөр менен алмаштырып түзүп көрөлү. Айжан, киного бардыңбы? Бул сүйлөм суроолуу сүйлөм. Зат атооч сөздү таап, аны ата тооч менен алмаштырабыз. Айжан деген сөз зат атооч сөздү сен деген ата тооч сөз менен алмаштырсак, сен киного бардыңбы деген сүйлөм түзүлдү. Кийинки сүйлөм Асан досуна барды. Бул сүйлөм жай сүйлөм. Асан деген зат атооч сөздү ал деген ата тооч сөз менен алмаштырсак, ал досуна барды деген сүйлөм түзүлдү. Табышмакты окуп чыккыла. Жандырмагын таап, ата тооч сөздөрдү айтып бергиле. Мен кыйкырсам чоң, ал зыңгырайт коктудан. Өзүл түгүл изи жок, бул эмне деп чочусам. Балдар, келгиле табышмакты табалы. Бул эмне экен? Силер дагы табышмактын жандырмагын туура таптыңар деп ойлоймун. Бул жаңырык. Эми балдар, табышмактан ата тооч сөз түркүмүндөгү сөздөрдү тапкыла. Туура таптыңар деп ойлоймун. Мен, ал, өзү, бул деген сөздөр ата тоошту билдирет. Кийинки тапшырманы аткарабыз. Ата тооштун жекелик түрүн билдирген сөздөрдү катыштырып, суроолуу сүйлөмдөрдү түзөбүз. Сен кайда иштейсиң? Деген суроолуу сүйлөм түзүлдү. Мында ата тооч сөз сен. Кийинки суроолуу сүйлөм. Сиз каникулда кайда эс алдыңыз? Мында ата тооч сөз сиз. Кийинки сүйлөмдү окуйбуз. Ал эмне кылып жатат? Ата тооч сөздү табабыз. Туура таптыңар деп ойлоймун. Ал деген сөз ата тооч болот. 3-чү класста окуйм. Бул сүйлөмгө ата тооч сөз кошуп түзсөк, кандай сүйлөм пайда болот? Туура таптыңар деп ойлойм. Мен 3-чү класста окуйм. Кийинки сүйлөмдү окуйбуз. Адилет абдан жакшы окуйт. Ата тооч сөз менен алмаштырсак, кандай сүйлөм пайда болот? Ал абдан жакшы окуйт деген сүйлөм пайда болду. Кийинки сүйлөм.
Асан китепти шар окудуң. Ата тоот сөз менен алмаштырсак, сен китепти шар окудуң болуп өзгөрдү. Демек балдар, мен, сен, сиз, ал деген сөздөр ата тооштун жекелик түрүн билдирет. Балдар, бүгүнкү сабактан эмнелерди билдик? Биринчи, ата тоот сөз түркүмү боюнча алган билимибизди бышыктадык. Экинчи, ата тооштун жекелик түрү менен тааныштык. Үчүнчү, ата тооштун жекелик түрүнө карата сүрөт боюнча сүйлөм түздүк. Төртүнчү, ата тооштун жекелик түрүн ырдан, макалдан, табышмактан таптык. Зат атоот сөздү ата тоот сөз менен алмаштырдык. Ата тооштун жекелик түрүнө карата суроолуу сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөндүк. Азаматсыңар балдар. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калгыла.